19-unda бизде деген между структурный эме интеллектуалдык оюн болот да буюрсачы. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 2-курсунун студенти Данияр Бекишов Астана шаарында өткөрүлгөн КМШнын мыкты студенти 2023 эл аралык сынагында 1-даражадагы дипломго жана төш белгисине ээ болду. СНГ организованный Национальным инновационным научно-исследовательским центром билим өркөнияти и Академией лучших студентов. Ошо Балыкчы шаарындагы номер 4 гимназия мектебин ийгиликтүү аяктагам. Окуу жайга келгенде дагы аябай изденип, анан ушундай коомдук иштерге чөйрөмө табып кеттим дагы, анан ара кандай иш-чараларды уюштуруп баштадым. Анан Кудайдын буйругу экен, 1-курсунда эле университеттин президенти болуп калдым. Ошол учурда университеттер арасында алаканы түптөдүм дагы. Маданият министри менен биргеликте бир топ иш-чараны өткөрдүк. Мисалы калсак, ошол эле Сармерден азыркы учурга чейин уланып жаткан акыл таймаш. Андан тышкары Маданият министри менен мындакей четте жакка чыгып, өзүмдүн жазган илимий макаламды жактап келип атам, ыктыярчылык тууралуу конференцияга катышып келдим. Жакында эле Астана шаарында жаштар форумуна катышып келдим. 34 өлкөдөн катышты, Кыргызстандан 4 эле студент бардык. Аны менен эле утурлай жакында эле Кыргызстандын мыкты студенти болду. Ага дагы мен өзүм 2-курсума карабастан катыштым. Анткени менин жетишкендиктерим менен азыркы 4-курстун жетишкендиктерин салыштырып болбойт экен да, чындыгындачы. Мен Данияр менен 11-класста окуп жүргөндө Рыбача шаарында эле таанышканбыз. Ошол кезде эле ал ошол мектептердин эң алдыңкы окуучуларынын бири болгон, көптөгөн ар кандай бир коомдук топторду уюштуруп, окуучулар менен иш алып барып, ошондой жүргөн мезгил экен. Мен да ошондо таанышканда өзү жөнүндө айтып берген. Ошол жолунан тайбаптыр Данияр, ошол ойдон келатат. Азыр Астана шаарга да барып келип, ошол эң мыкты СНГде, Орто Азиядагы мыкты студенттердин бири болду. Ошол жакка жиберип колдоп, биздин ректор да колдоп берди. Финансылык каражаттардын баарын университет өзүнө алды. Негизи эле ушундай умтулуп, окуу менен бирге мындай патриоттук сезимдер дагы, жарандык катары дагы активдүү болгон балдарды биз дайыма колдогонго аракет жасайбыз. Ректорат дагы дайыма ушундай балдарды колдойт. КМШнын жана Кыргызстандын мыкты студенти Данияр Бекишов коомдук иштерге активдүү катышкан, республикалык деңгээлдеги долбоорлорду уюштурган үлгүлүү студенттердин бири. Аны менен бирге көптөгөн илимий макалалардын автору. Иш-чаралар менен окуу адамга эки канат сыяктуу да. Экөөнү бирдей алып кеткен адам ийгиликке сөзсүз жетишет. Ошол ийгилиги менен кийин жашоосунда чалынбастан, урунбастан жакшы турмуш кура алат деп ойлойм да. Каарманыбыз Кыргызстандын алыскы аймактарына барып, мугалим болууну максат кылат. Дал ушул кыялын ишке ашыруу үчүн мугалимдик кесибин тандап алган. Мен өзүм кичинекей кезинде бөөктөрүм бар, 3 бөөгүм бар. Анан ошол учурда бөөктөрүмө тапшырмасын аткарып атканда өзүм ушундай жөндөмдү байкап калдым да. Мен кийин келечекте демек мугалим болсом болот экен, анткени бөөктөрүмө жакшы түшүндүрүп берип атам, жакшы баалып келип атат дедим да. Анан ошол учурда кесип тандай элек болчумун өзүмчү. Анан демек мен мугалим болсом болот экен деп мугалим тандадым. Анан дагы бир себеби бул бизде эркек мугалимдер аз азыркы учурда. Чет жактагы алыскы айылдагы мектепке барып тарых мугалим болуп, ошол жактан айылдан баштап аны өнүктүрөм да. Бардыгы айылдан башталат дейт эмеспи? КМШнын мыкты студенти сынагы жыл сайын өткөрүлөт. Ага 9 өлкөнүн таланттуу, билимдүү деген студенттери ат салышат. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантуруулу, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.